Досубуз мындайча суроо берди. Эмне үчүн жана эмне максатта Аллах кээ бир адамдарды майып кылып жаратты? Бир тууган, ал суроонун жообу Кур'ани Каримде келген. Мүлк сүрөсү 2-аятта Аллах Таала айтат: Ал өлүм жана өмүрдү силердин кимиңер жакшы амалдарды жасаарыңарды сыноо үчүн жараткан. Досум, сиз сурап жаткан эмне үчүн кээ бир адамдар майып болуп төрөлөт? Кээ бирлер кедей жашайт. Башкалар болсо тукум куума оору артырып алышат. Бул абалда оорукчандын айбы эмне деген суроо индуизм философторун дагы ойлонтурган. Ошондуктан алар самсара деп аталган түшүнүктү ойлоп табышкан. Самсара бул дүйнөдө төрөлүү жана өлүмдүн үзгүлтүксүз айлануусу. Мен аналогиялык теологду үйрөнгөн убактарымда индуизмдин эң кадимки кол жазмалары болгон Ведаларды окуп чыктым. Ал жерде бон ажинам тууралуу жазылган эле. Бон кийинки деген маанини берет. Ажинам болсо төрөлүү, кийинки төрөлүү, башкача айтканда өлүмдөн кийинки төрөлүү. Өлүмдөн кийинки жашоо жөнүндө Куранда дагы айтылган. Бирок Ведаларда өлүм жана жашоо циклик экендиги жөнүндө эч жерде айтылган эмес. Башкача айтканда өлүмдөн кийин жашоо, андан кийин өлүм, андан кийин дагы жашоо. Ведаларда мындай маалымат кезикпейт. Бирок индус философтору карма түшүнүгүнө таянышат. Карма мыйзамына көрө ар бир аракет тескери аракетке ээ. Ошол түшүнчөгө ылайык философтор бул майып адамдар мурдагы жашоолорунда жаман иштер кылган, ошол себептүү булар майып төрөлгөн деп айтышат. Бирок индуизмдин эң ыйык китептери болгон Ведаларда бул жөнүндө эч жерде айтылбаган. Ал жерде бир гана өлүмдөн кийинки жашоо жөнүндө айтылган. Бул түшүнчөгө христиандар дагы, мусулмандар дагы ишенишет. Индуизм дининдеги кишилер эмне үчүн адамдар майып төрөлөт деген суроого жооп таба алышпаган үчүн алар ушул философияны ойлоп табышкан. Адамдар өлгөндөн кийин алардын акыл жактан, дене жактан сыпаттары өзгөрөт экен. Эгер сен өмүрүңдүн акырында жаман иш кылган болсоң, кийинки жашооңдо майып болуп төрөлөт экенсиң. Ошондой эле адам эгер өткөн жашоосунда жакшы амалдар кылган болсо, кийинки жашоосунда даражасы дагы жакшы болот деп айтышат. Аларда эң жогору даража инсан болуп төрөлүү. Тескерисинче өткөн жашоосунда жаман амалдар кылган болсо, кийинки жашоосунда башка жандык болуп төрөлөт. Мисалы мышык, күчүк, башкача айтканда анын даражасы төмөн болот. Суроом ушундай: бүгүнкү күндө кылмышкерлик саны азайып жатабы же көбөйүп жатабы? Албетте көбөйүп жатат. Сиз буга кошуласыз. Калктын саны көбөйүп жатабы же азайып жатабы? Көбөйүп жатат. Эми бул кандай? Акыр алардын логикасы боюнча кылмышкерлер көбөйгөнү үчүн калктын саны азайыш керек эле го. Амалда болсо баары башкача. Бирок маңдайыбызда суроо турат. Эмне үчүн кээ бир адамдар кедей, кээ бир адамдар оорукчан? Жогоруда айтканымдай мунун жообу Мүлк сүрөсү 2-аятында келет. Аллах Таала айтат: Ал өлүм жана өмүрдү силердин кимиңер жакшы амалдарды жасаарыңарды сыноо үчүн жараткан. Башкача айтканда биз жашап турган дүйнө биз үчүн сыноо жана түбөлүк дарегибиз үчүн даярдык. Ал сынакты кандай тапшырууңа карап, сага ошого жараша өкүм чыгарылат. Аллах Таала ар бир киши менен өзүнө жараша суроо жооп кылат. Мисал үчүн ар бир жаңы окуу жылында сынак суроолору өзгөрөт. Эгер суроолор бирдей кала берсе, анда сынактан эмне маани? Ошондой эле Аллах Таала дагы ар бирибизди түрдүү сыноолор менен сынайт. Кээ бирлерге ал зат байлык берет жана ага ар жылы эсебиндеги мүлкүнүн 40-тан 1-ин зекет кылып берүүсүн парз кылат. Кедей кишиде болсо мындай жоопкерчилик болбойт. Ушул жактан алып караганда бай кишинин жоопкерчилиги көп болот жана көп нерседен суралат. Ошол себептүү биздеги ар бир немат үчүн жоопкер экенибизди түшүнүп жетүүбүз керек. Аллах Таала бизге берген ар бир нематынан сурап кылат. Кээ бир адамдар тукум куума оору жана дене кемчилиги менен төрөлөт. Балада эмне күнөө деп кимдир сурашы мүмкүн? Сиз менен биз ар бир ымыркай айыпсыз жана күнөөсүз экенине ишенебиз. Бирок бул күйөрман дүйнөдөгү жашообузда Аллах Таала айткандай, балдарыбыз жана перзенттерибиз фитнадан, сыноодон башка нерсе эмес. Ал ымыркайлар өз ата-энеси үчүн сыноо болуусу мүмкүн. Баланын ата-энеси бекем ыйман жана такыба ээлери болушса, Аллах Таала алардын мына ушул ыйман жана такыбаларын сыноону каалагандыр. Ушуну билиңиз, сыноо канчалык күчтүү болсо, эмгек акысы жана сыйлыгы ошончолук жогору болот. Муну окуу процессине кыял кылуу мүмкүн. Мисалы мектептеги бүтүрүү сынактары докторантурага кирүү сынактарынан алда канча жеңилирээк. Бирок сиз качан докторантураны бүтүрсөңүз, атыңыздын жанына доктор наамы кошулат. Туура сынак оор, бирок анын сыйлыгы алда канча жогору жана сыймыктуу. Ошондуктан сыноо канча күчтүү болсо,
анын сыйлыгы дагы ошончо жогору болот. Биз дүйнөнүн күөрман экенин эч качан унутпашыбыз керек. Бул дүйнө сыноо үчүн. Тиги дүйнө болсо түбөлүктүү өлкө. Аллах Таала ар бир кишини түрдүү сыноолор менен сынайт. Адамдын майып, кемчилик менен төрөлүшү бул анын күнөөкөр экенин түшүндүрбөйт. Же индустар айткандай, мурунку жашоосунда жаман иштер кылганы үчүн эмес. Орукчан бала ата-энеси үчүн сыноо болушу мүмкүн. Же оору анын өзү үчүн сыноо болушу мүмкүн. Аллах Таала аны ушул жол менен сынайт. Ал Аллахка ыйман келтирип шүгүр кылуучулардан болобу же жок. Ошол үчүн кээ бир адамдар аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө төрөлсө, кээ бирлер бай үй бүлөдө төрөлөт. Кээ бирлер орукчан болуп төрөлсө, кээ бирлер ден соолуктуу болуп төрөлөт. Мунун баары сенин тагдырыңа кандай сыноо жазылганына байланыштуу. Мисалы элестетип көрүңүз. Биз 100 метрдик аралыкка жүгүрүү үчүн белгиленген сызыкта турабыз. Кээ бир жүгүрүүчүлөр майыптар. Ошондуктан алар жүгүрүүнү 50 метрден башташат. Аларга дене абалдарын эсепке алган абалда 50 метрдик артыкчылык берилип жатат. Дал ошондой, эгер Аллах Таала пендесинен неаматтардан бирөөсүн тостубу, анын сыноосу дагы ошого жараша болот. Сыналуучунун сыноосу кыйын болсо, сыноочу бардык абалды эсепке алып, ага жеңилдик көрсөтөт. Ошон үчүн дагы Аллах Таала инсандарды түрдүү кылып жаратты. Алардын тилдери, мамлекеттери, терисинин түсү, ден соолугу, каржылык абалы түрдүү. Булардын баарынан келип чыгып, Аллах Таала кыямат күнү эсеп китеп кылат. Үмүт кыламын сурооңузга жооп бердим.